Assalamu alaikum, урматтуу биздин каналдын көрөрмандары, Ош шаарынын тургундары жана ошондой эле авто сүйүүчүлөр. Биз бүгүн 2019-жылдын 3-февраль күнү Ош шаарындагы Жапалак унаа базарындабыз. Биз бул чыгарылышта сиздерге автоунаалардын баасы менен тааныштырабыз. Бул автоунаа мурунку чыгарылыштын аягына кошулган, бирок толук айтылбай калган. Бул автоунаа жөнүндө маалымат Subaru Legacy BL5 же болбосо 5. 2005-жылы чыгарылган, объемы 2, телефон номерлери 555 1992 94 жана ошондой эле экинчи номер, правый руль, автомат коробка. Бул автоунаа 300 000 сомго бааланып турат. Жана ошондой эле кошумча айта кетчү маалымат, бул автоунаага обмен дагы болот, алмаштырууга болот. Жана ошондой эле сиздердин 100 000 сом кошуп берүүңүздөр менен өзүңүздөрдүн автоунааңыздарды сунуштасаңыздар болот. Бул автоунаанын ички абалын көрүп коюңуздар. Ички абалы жакшы, 243 000 километр жүрүптүр. Ички абалы жакшы, салону таза, кожный чехолдор кийгизилген. Subaru Legacy BL5. Эгерде сиздер ушул автоунааны издеген болсоңуздар, мен айткан варианттар менен дагы өзүңүздөрдүн сунушуңуздарды киргизсеңиздер болот. 2005-жылы чыгарылган, объемы 2 болгон, ушул телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Subaru Legacy BL5. Бул Mercedes-Benz үлгүсүндөгү C-класс. Серебристый түстө, автоунаанын сырткы абалы жакшы. 2003-жылы чыгарылган, 1.8 объемдогу левый руль, механика, $5500 сурап атат, 554 менен 99 91 47, 508 менен 99 91 47 номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Бул C-класстын ээси сиз болуп калышыңыз мүмкүн. Бул автоунаанын ички абалы менен дагы бир катар таанышабыз. Ички абалы таза экен. Салонду көрүп коюңуздар. Левый руль, мультируль, механика. Автоунаанын ички абалы таза. Эгерде сиздерге ушул автоунаа жагып турса, анда чалып баасын билиңиздер. Баасыны ээсинин оозунан да угуп коелу, $5500 деп турат эле. Канча деп атасыз ага болушу? 5500. Канчага сурады, бербедиңиз? 350. 350 000 сомго суралган C-класс үлгүсүндөгү автоунаа. Анда бул Honda FR-V үлгүсүндөгү автоунаа. Бул автоунаа левый руль, объемы 1.8, 2008-жылы чыгарылган, телефон номерлери 553 менен 22 52 54, 776 менен 92 42 92 номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Титан диска, автоунаанын сырткы абалы жакшы. Honda FR-V. Бул автоунааны мен биринчи жолу көрүп турам. Ушул Жапалак унаа базарында автоунаанын ички салону менен дагы таанышып чыгабыз. 1.8 объемдогу Honda FR-V. Канча сурап атасыз ага? 7,5 миң. О, бисмилла. Бул автоунааны мен биринчи жолу көрүп турам Жапалак унаа базарында. 165 000 километр жүрүптүр. Бул автоунаа левый руль, мультируль, механика болгондо дагы эң эле өзгөчө айта кетчү нерсе, бул автоунаа башка автоунаалардан өзгөчөлүгү алдына водитель менен кошо дагы 2 киши отурса болот экен. Жана ошондой эле арткы сиденьялары менен дагы таанышып чыгайлы, анткени бул өзгөчө автоунаа. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, Honda FR-V. Канча сурап атасыз ага? $7500. Канчага бербедиңиз? $7000 берилбеген Honda FR-V. Эгерде сиздерге ушул автоунаа жаккан болсо, телефон номерине чалып байланышыңыздар. Бул ак түстөгү Chevrolet Cruze үлгүсүндөгү автоунаа. Бул автоунаа дагы өзгөчө автоунаалардын катарына кирет. 2009-жылы чыгарылган, объемы 1.6, 550 менен 19 21 61 телефон номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Автоунаанын сырткы абалын
Байқаңыздар сіздер. Титан дискалар қойылған. Өзгөчө спортивный үлгүдөгү автоунаа болуп көрүнөт экен. Ал эми бул автоунаанын ветровиктери дагы никель сыяктуу жылтырак материалдан жасалып коюлуптур. Эшигин ачылып жабылышын байкаңыздар. Тарсылдабай, өзгөчө жумшак үн менен угулат экен. Бул автоунаанын салону өзгөчө. Салонду караңыздар, кожный салон экен. Сиденьялары дагы кожный, мульти руль, автомат коробка, полный электропакет. Колонкалардын чоңдугун байкаңыздар. Үндү өзгөчө бас менен чыгарып берет. Сиденьялары кожный. Ушул автоунаанын багажы менен дагы таанышып чыгабыз бир жолу. Багаж ачылабы ага? Бунун багажы пульт менен ачылат экен. Ачып коюң ага багажды. О. Багажды көрүңүздөр, өтө чоң экен. Автоунаанын багажы. Арт жагынан дагы көрүнүшүн көрүп коюңуздар. Chevrolet Cruze. Баасы канчага? 450 миң сом. Кеми барбы? Кеми бар экен, 450 миң сомдук Chevrolet Cruze. Эсинин телефондорун жарыялап койдум. Эгерде сиздерге жакса, ошол телефон номерлерге чалып байланышсаңыздар болот. Автоунаа өзгөчө. Бул серебристый түстөгү Honda CR-V 2. 2003 жылы чыгарылган Honda CR-V үлгүсүндөгү автоунаа. Объемы 2, 90 литр расход, шаар ичинде срочно сатылат экен. Анда эмесе сиздер шашылыңыздар. Телефон номери 550 менен 080608, 779 менен 88 80 98 номерлерине чалып байланышсаңыздар болот экен. Бул CR-V'нын башка CR-V'лардан өзгөчөлүгү фаралары тунук, таза, эч кандай полировка талап кылынбайт. Жана ошондой эле бул жерде сенсорный патрониктер дагы бар экен. Левый руль болгон, титан дискалар коюлган автоунаа. Бул автоунаанын ички салону менен дагы таанышып чыгабыз. Салонду байкаңыздар. Сиденьялары полукожный. Автоунаанын ички салону таза. Баасы менен таанышабыз анда. Канча километр жүргөн экен? 185 миң. 185 миң километр жүргөн Honda CR-V. Баасы 7300. 7300 доллар дейт. Мен оюмча 7300 долларга стоит эле бул автоунаа. Шаарда айдасаңыз дагы, айылда айдасаңыз дагы боло берет. Канчага бербедиңиз? 6800га бербедим. 6800 долларга берилбеди. Анда эмесе сиздер шашылыңыздар. Бул серебристый түстөгү Nissan Almera үлгүсүндөгү автоунаа. 2016 жылы чыгарылган, объем 1.6, 78 литр расход, левый руль, автомат коробка, 550 менен 82 70 00 номерлерине чалып байланышсаңыздар болот. Бул автоунаанын сырткы абалын көрүп турасыздар. Кеч киргенде дагы жылтырап турат бул автоунаа. Фаралар таза, титан диска, зимний дөңгөлөктөр коюлган. Ички салонун дагы көрүп коелу. Nissan Almera, автомат коробка, левый руль. Салон өзгөчө экен. Кожный салон. Сиденьялары кожный экен. Салону таза, эч кандай химиялык тазалоолор талап кылынбайт. Автоунаанын баасы канчага? 7500 доллар. Канчага бербедиңиз? 6300 долларга берилбеген Nissan Almera үлгүсүндөгү автоунаа. Телефон номерлери жарыяланды. Бу Mercedes-Benz үлгүсүндөгү Seshka. 202 кузов, 2000 жылы чыгарылган, объем 555 менен 89 67, жана ошондой эле экинчи Билайн номерине чалып байланышсаңыздар болот. Автоунаанын ички салонун көрүңүздөр. Автоунаа механика. Seshka.